Рустам, ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Жеңіс құтты болсын. Рахмат бәке. Баракелді. Рустам, бүгінгі ойын біраз өзгөчөлүгү болды да. Силер мындай көбүрөөк ат салып ойногондой сезилди мага же ошондой силерге сезилген жокпу? Бүгүн бәке чын ойын аябай катуу жүрдү. Бирок биз Кыргызстанда ойноп жүргөн өзүбүздүн правила менен ойнодук. Ат салганда андай эле грубо катуу ат эле салган жокпуз. Эрежеге ылайыктап, ошо эреженин эмесине салып ойноп аттык. Ошол бираз алардын кандай десем, аттары аттарга туруштук бере алган жок да. Ошол себептен кичине катурулуп аткандай болду окшойт. Жок, бир-эки моментте аттар да жыгылып калып атпадыбы? Жери жетпей жыгылды, бирөө удардан жыгылды дегендей. Жери оор экен, колум аябай оор болуп аттı. Биздин аттар көлдө мындай кумда көп жылдан бери ойноп келген да. Ошого байланыштуу биздин аттар жакшы жүрдү да, ошо кумда. Анан бул негизи көкбөрү курамы чыкканда баягы казактардын курамы күчтүү экен деген дагы көп сөздөр айтылды эле да ушул курам жөнүндөчү. Силер бул мисалы 2-3 тажрыйбалуу оюнчулар бар экен, анан көбү жаш балдар экен. Бирок ошол балдарды билжелеңерби, кандай ойнойт, кайсы лигада ойнойт? Чынын айтсак, бул Казакстанда биз менен ушу жанагы 8 номерде Айтбаев ошол бул Казакстан сборныйын ойноп жүрчү алар. А берки жаш балдарын эми ойноп жүргөн эле балдар экен, бирок кайсы клубда ойнойт, биз казактардын балдары кайсы клубда ойнойт биздей эметилген эмес да. Ошон үчүн тукман билген деле жокпуз. Что кандай айтса биз оюндарын көрүп эле бул защита экен, бул нападение экен деп эле ошого жараша кармап жана эңчилердин защита кылгандан кимдин аты катуураак урат, кимдики күлүк болот экен, ошолорду оюнда берге келип оюнун көрүп эле анан ошондон ошого жараша тактика түзүп чыктык да. Баракелде, сен өзүңүн атың кандай жүрдү? Сен ас чыгып аттың оюн талаасына. Мен атым ушу Ынтымак командасына чабылган, ушу Дастан Сагынбеков чапкан ат болчу. Келатканда кичине травма алып калды ушу жолдон. Ошого кичине аяп, шот жанагындай болуп аткандан кийин ушу атты да аябап аттык да, бирөө байкуш кыйнап албайлы деп. Бул жолу эң эле көп чыккан Тойчу менен Фархат оюнун аягына чейин жүрдү окшойт. Алардын аттары чарчап калбадыбы? Жок, алардын аттары чарчаган деле жок. Биз ушу нерсеге дайынданып келгенбиз да. Ушу баштагы эң мыкты аттарды алып келгенбиз. Берде ушу Кыяз минген атта жакшы жүрдү, Сейитбек минген ат жакшы жүрдү. Ушу Кыргызстандын эң мыкты защитник аттарын алып келгенбиз да. Бияка туруштук бере турган. Ал кезде Нуржандын аты дагы, Лимон дагы өзү мындай чабылга эле чыкпастан ал дагы коргонуп коет турбайбы? Бизде курамда ошо бөлүшкөндө ошо 6 защитник бала келгенбиз. 4 нападение келген. 2-1-1 бар болчу. Нуржанды болсо биз пол защита кылып алганбыз да жаныбызгачы. Ошо сен походу урдуруп защита кыласың. Чабылда келсе алып салып кетесиң. Ошондой тактика менен чыкканбыз. Жаш балдарды чисто нападение кое бергенбиз. Мен, Сейитбек, Фархат, Тойчу, Кыяз биз только защитага келгенбиз да. Өзүбүздүн ишти так аткаралы деп мындай улак алек болуп эметпей эле только ошо защитага келгенбиз. Баракелде. Рустам, баягы бул оюнда чын-чынына келгенде ушул жаш балдарга чабуулду ушундай тобокелге салып ушуларды туура эмес кылдыкпы, туура эмес, туура болду, туура болбоду деген ойлор болду. Себеби мисалы 4 жаш жигиттен эми мындайча айтканда жогорку лигага дагы жан кошулган оюнчулар да барчу быйылкы сезонда. Биз эми ушу 2,5 айдан бери чогуу болдук, ушу 12 бала. Негизи 26 бала сбор өткөнбүз, андан кийин ушу 12 сөзүнчө бөлүнүп көкбөрү командасычы. Ошондо ушу жаш балдарга өзүбүздүн эмелерди айтып, акыл-насаатты айтып, моундай кыласың, мындай кыласың деп ушу үйрөттүк. Эми үйрөткөндө кандай? Буга чейин алар деле тартып келген ушу. Эми берге ошо коркпой биз барбыз, тосуп турабыз деп айтып, оюнда түшүндүрүп ушундай немелер кылганбыз. Жакшы, ушу өздөрүнүн иштерин аябай так аткарды. Нападениянын балдары дагы, ошондой эле защитанын балдары да жакшы жүрдү бүгүнкү күндө. Ортобуз аябай мыкты болду, көрдүңүздөр, орто кандай оюн жүргүздү. Ошол 2 айдан бери дайынганын результаты окшойт. Дайын буюрса ошо жакшы. Мен дагы ошого таң калдым да, себеби кечеги комментарийде баягы буга чейинки оюндарга ушундай көп окуп калып аттым да, мондай эми бул жаш жигиттер эртең
жанагындай чоң оюндарда токтоп калат депчи. А мен тетеризинче бүгүн Дастан, мисалы Бексултан, Нурдин, мындай кадимкиден өстөрүн эркин кармашып, мындай жулунуп, тайманбай ойноду да, мындайча айтканда. Эми ушу артында биз турдук да эке, коркпогула жаап, эч ким урдуртпайбыз, силер деңиңе бергиле коркпой, кенен баягы күйүү ойнобой, өзүңөрдүн оюнуңар менен ойногула деп ушинтип эмелерди айтып турдук, бирок защита жагдагы ушу нападение жакшы нерселер түзүп берип атышты да. Бүгүнкү күндө урдуртпай, жаш балдарды баягы кат урдуртуп албайлы деп тозу улак алганда, улак басканда ошо бөлүп жүрдүк да баягы. Мен дагы ушу бүгүнкү силердин оюнуңардагы чабуулду жакшы байкадым. Мындай өтө, мындайча айтканда жылчыксыз. Эми баягы балдар эңгенде деле ошого шарт түзүп берип аткан үчүн эңип атат да. Защитаңар коргонууга жакшы басым жасаган экенсиңер. Ооба, коргонууга ошо биз. Эми коргонуу жагында бүт тажрыйбалуу улакчылар келди да. Алды ошо бир 15 жылдан бери ошо улак көкбөр дүйнөсүндө защитада жүргөн эң мыкты защитниктер Кыргызстан курама командасына келген. Анан Рустам биринчи оюн Көкпарда Көкпар болуп өттү биринчи оюн. Ошол оюндун жыйынтыгы, ошол оюндагы болгон нерселер сенин командаңдагы жигиттерге таасирин тийгизбеди? Жок. Манайына? Андай деле неме болгон жок. Бир аз баарыбыз жаман болдук. Ошон кээ бирөө ушу ыйлаганга чейин бардык да. Чын жана негизи биз дайынданып канда ушу эки урам команда тең бүгүнкү күндө ушу кудайымыз чемпион болуп келебиз деп ушул жака келгенбиз 2 ай дайынданып. Биз эми бул жерге Россия же Өзбекстан менен утабыз деп келген эмес, ушу Казакка дайынданып келгенбиз да. Биздин эң алдыңкы соперниктер ушу Казакстан. Анан бүгүн оюн деле аябай жакшы болду негизиндечи. Бир аз судьялар болду. Эми эгер таза оюн болгондо Көкпарда аябай чоң счет менен уттук да. Анткени оюнду көрүп аттык, кандай эмелер болуп атты. Маякта деле мисалы үчүн мындай балдар эмес, эң алдыңкы Кыргызстандын алдыңкы балдары сыяктуу болчу да. Бүгүнкү күндө бир аз ушу судья жагынан, ушу эме жагынан кичине кемчиликтер кетти да. Кичине да эмес, эми аябай эле кетти да. Ага карабай балдарга манайын көтөрүп дем бердиңер. Ооба, бизге баарыбыз ушул жерге келип чогулуп, биз үчүн алар биз оюнду көрүп, оюнду Көкпарды көрүп түшүнгөн ушу кыргызбы, казакпы, бүгүнкү күндө ошо Кыргызстандын урама командасы чемпион деп эле ушу жүрөгүнө кабыл алышты да. Анткени биз дагы оюнду көрдүк, балдарга айттык, силер чемпионсуңар деп. Дуктан түшпөгүлө деп, алар да бизге силер калдыңар, силер минткиле деп ушу аябай келип жакшы сөздөрүн айттык, ошонун духу менен поляга чыктык да. Баракелде. Рустам, эми Кудай буйруса, бул деген эми тарых болду. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Ушу менен Кыргызстан 4 жолу катар чемпион болуп атат. Турцияда болду, Казанбулак боюнча. Кыргызстанда 3-өндө тең болду. Эми мындайча айтканда 5 жолу экен да. Көчмөндөрдөгү. 5 жол. Сен өзүң ушу көчмөндөрдүн курамында бардыгын ойноп келдиңби же ойнобой калган курамдагы болду? Мен ушу көчмөндөрдө ошо бардык, ушул 5-чи көчмөндөрмүн. 5 көчмөндөргө чейин катыштым. Буга чейин көчмөндөр жалаң нападенияга чапчымын, мунусунда эми жаштарга орун берип, защитага келип, мен ошондой эле Кыргызстан курама командасынын капитаны болуп келдим. Капитандыкта жоопкерчилик аябай эме экен, балдарга кандай мамиле жасаш, кандай неме кылыш, анын жоопкерчилиги чоң экен да, аябай. Биринчи жолу ушу капитан болуп атам. Баракелде. Рустам, көрөрмандарды көрдүң да. Көрөрмандарыбыз ушул 40 мүнөттүк, 1 сааттык оюн үчүн 1000 километрлеп келишти да. Туш тараптан келбегени жазып атат, белектерин берип атат. Кенен кайрылуу жасасаң болот көрөрмандарга. Ушу көкбөрү бизде мындай сөз бар го, көкбөрү көрөрман жок болсо көкбөрү деле эмес деп. Биз баарын сезип аттык. Канча эл ушул жака алыс жол жүрүп келгендер, ушул жака атайын бүт жумушун токтотушуп, бүт мал жанын ичташып, ошондой эле келе албай калгандар ушу аталар, апаларыбыздан бери ушу Кыргызстанда ушу телевизордо бизге балет этип, дуа кылып атышты. Бияка келип алып ушу жан-жанына алып кыйкырышып акчылар балет этип, бизге да кандай эл кыйкырып турса, дух да пайда болот экен биздечи, эл артыңда элиң турса. Анан ушу биздин көрөрмандарга, ушу жалпы көкбөрүнү сүйгөн көрөрмандарыбызга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ар биринин үйүндө ушу биздей болгон мыкты көкбөрү чапкан
кыргыздын желегин желбиреткен улакчылар чыксын. Кудайым буюрса. Ошо баарына чексиз рахмат. Алла разы болсун. Баракелде. Буюрса кийинки көчмөндөр оюнунда дагы ушинтип экөөбүз сүйлөшүп интервью алып, жеңиштүү жуюлу буюрса. Буюрса. Баракелде.